Коомдук телерадио корпорациянын өздүк берүүлөрү мурунку жылдарга салыштырмалуу 2 эсе көбөйүп, контентти жакшырды. КТРКнын камтуу аймагын кеңейтүү, кабыл алуунун сапатын арттыруу максатында алгылыктуу иштер аткарылган. Ошондой эле Россиянын 1 каналы менен Түрксат спутниктик телекомпаниясы менен келишим түзүлүп, натыйжада Ала Тоо 24 каналы Түркия, Европа, жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө чейин тарап көрсөтүлүүдө. Москва шаарында Ала Тоо 24 каналынын корреспонденттик бөлүмү ачылгандыгы да жалпыга маалым. Акыркы убактагы алгылыктуу аракеттер туурасында КТРКнын башкы директору Жайнак Үсөн уулу байкоочу кеңештин курамына айтып берди. Жылдык отчетто ошондой эле бардык расмий салтанаттар, Шанхай кызматташуу уюмунун мамлекет жетекчилеринин кеңеш жыйыны, анын алкагындагы жыйындар, маанилүү жолугушуулар жана Турдакун Усубалиевдин 100, Саякбай Каралаевдин 125, Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгы боюнча жалпы улуттук маанидеги мааракелик иш-чаралардын бардыгы эфир аркылуу чагылдырылып тургандыгы айтылды. Коомдук телерадио корпорациясынын 2019-2020 жылдар аралыгындагы ишмердүүлүгү боюнча башкы директордун жыйынтык отчету байкоочу кеңештин курамы тарабынан колдоого алынды. Иш-чараны тартып, анан сүйлөгөн адамдарды көргөзүп кайра кетип калуу эмес, ушул тарыхый окуяларды КТРК кенен чагылдырып берди деп эсептейм. Жана ошондой эле эл аралык алаканы дагы быйыл КТРК жакшы түздү деп ойлойм. Анткени мына отчетто дагы башкы директор ушул нерселердин баардыгын камтыптыр. Улуттук баалуулуктарды, мамлекеттик баалуулуктарды КТРК биринчи даңазалайт, дайыма айтып жүрөт, дайыма айта билет. Ошондуктан биз КТРКны ошол жагынан көбүрөөк кадырлап, жана КТРК дагы ошондой кадырга ээ болууга мындан ары да аракет кылыш керек деп эсептейм. Ушул нерселердин баардыгын эске алып, быйылкы жылдагы ушул нерселердин баардыгын эске алып, байкоочу кеңештин жалпы мүчөлөрү канааттандырарлык деп добуш берди. Вирус бүтүндөй баардык мамлекеттерди мындай кыйынчылыкка туш келтирип турган маалда ошо КТРКнын кызматкерлери дагы тикесинен тик туруп, элге мындай туура маалыматтарды жеткирип, чуркап, тыпырап иштешип, бир жакшы элдин батасын алгыдай жумуштар болду да. Ошон үчүн биз байкоочу кеңештин атынан жалпы КТРКнын жамаатындагыларга дагы, кызматкерлерине да, жөнөкөй катардагы кызматкерлерге дагы мындай ыраазычылык билдирип коет элек да.